10 bölüm. Теңирдин ысымын даңктаган Сулаймандын даңкы жөнүндө уккан Шебалык падыша аял аны табышмак айтып сынаганы келди. Ал Иерусалимге өтө көп байлык менен келди. Төөлөрүнө жыпар жыттуу заттарды, көп сандаган алтындарды, асыл таштарды жүктөп алган эле. Ал Сулайманга келип, жүрөгүндөгү баардык нерсе жөнүндө аны менен сүйлөштү. Сулайман анын баардык суроолоруна жооп берди. Падыша билбеген, жооп бере албаган бир да суроо болгон жок. Шебалык падыша аял Сулаймандын акылмандуулугун жана анын курган үйүн, анын дасторконундагы тамак ашын, кулдарынын турак жайын, анын кызматчыларынын кызматын, алардын кийимдерин, анын шарап сунуучуларын, Теңирдин ибадатканасында бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды чалганын көрдү. Таң калганын жашыра албай, падышага мындай деди: "Өз жеримде сенин иштериң менен акылмандуулугуң жөнүндө уккандарым чындык экен. Бирок келип өз көзүм менен көрмөйүнчө айтылган сөздөргө ишенген эмес элем. Мага жарымы да айтылбаптыр. Сен мен уккандан да акылдуу экенсиң, байлыгың мен уккандан да көп экен. Дайыма сенин алдыңда туруп, акылмандуулугуңду уккан элиң да, кызматчыларың да бактылуу. Сени Исраилдин тагына отургузуп, сага ырайым кылган Кудай Теңириңе даңк. Теңир Исраилди түбөлүктүү сүйүү менен сүйгөндүктөн адилет жана туура сот жүргүзсүн деп сени падыша коюшуптур." Ал падышага 120 талант алтын, өтө көп жыпар жыттуу зат жана асыл таш белек кылды. Сулайман падышага Шебалык падыша аял тартуу кылганчалык көп жыпар жыттуу зат эч качан келген эмес. Опирден алтын ташыган Хирамдын кемеси менен Опирден өтө көп кызыл жыгаш жана асыл таштарды алып келишти. Ошол кызыл жыгаштардан падыша Теңирдин ибадатканасынын, падыша сарайынын тепкиштери үчүн тосмолорду, ырчылар үчүн гуслилер менен арфаларды жасатты. Мынчалык көп кызыл жыгач буга чейин эч качан келген эмес. Мындайды ушул күнгө чейин эч ким көргөн эмес. Сулайман падыша Шебалык падыша аялга өз колу менен берген белектеринен тышкары анын каалаганын жана сураганынын баарын берди. Анан ал кулдары менен өз жерине кайтты. Сулайманга жыл сайын келүүчү алтындын салмагы 666 талант. Андан тышкары соодагерлер, көпөстөр, Аравиянын баардык падышалары, дуван башчылары ага алтын алып келип турушчу. Сулайман падыша алтынды балка менен согуп 200 чоң калкан жасады. Ар бир калканга 600 шекелден алтын кетти. Алтынды балка менен согуп 300 кичине калкан жасады. Ар бир калканга 3төн мина алтын кетти. Падыша аларды Лебанон жыгачынан курулган үйгө койду. Падыша пилдин сөөгүнөн чоң такты жасап, аны таза алтын менен каптады. Ал тактынын 6 баскычы бар эле. Тактынын артынан жогору жагы тегерек болчу. Орундугунун эки жагында чыканак койгучу бар болчу. Тактынын эки капталында 2 арстан турчу. 6 баскычтын эки жагында 12 арстан турчу. Мындай бир да падышачылыкта болгон эмес. Сулайман падышанын суусундук ичүүчү идиштеринин баардыгы алтындан, Лебанон жыгачынан курулган үйдөгү идиштердин баардыгы таза алтындан эле. Күмүштөн жасалган эч нерсе жок болчу. Анткени Сулаймандын убагында күмүш бааланчу эмес. Себеби Хирамдын кемеси менен бирге падышанын деңизде Таршыш кемеси болгон. Таршыш кемеси менен 3 жылда бир жолу алтын күмүштөр, пил сөөгү, маймылдар жана тооз куштары алып келинип турчу. Сулайман падыша байлыгы жана акылмандуулугу жагынан бүт жер жүзүндөгү падышалардан жогору эле. Кудай тарабынан берилген Сулаймандын акылмандуулугун угуш үчүн жер жүзүндөгү баардык падышалар Сулайманды көргүлөрү келген. Алар ага белек катарында алтын жана күмүш идиштерди, кийимдерди, куралдарды, жыпар жыттуу заттарды, аттарды жана качырларды жыл сайын тартуулап турушчу. Ошондой эле Сулайман майдан арабаларын жана атчан жоокерлерин көбөйттү. Анын атчан жоокерлери 12 000, майдан арабалары 1400 болду. Падыша аларды майдан арабалар үчүн курулган шаарларга жана өзү жашаган шаарга, Иерусалимге жайгаштырды. Падыша Иерусалимде күмүштү жөнөкөй таштарга теңеди. Кедр жыгачы өтө көп болгондуктан аларды ойдуңда өсүүчү тытка теңеди. Сулайман падышага аттарды Кебейден жана Мисирден алып келишчү. Аларды Кебейден падышанын соодагерлери акчага сатып алышчу. Мисирден алып келинген бир майдан араба 600 шекел күмүш, ал эми бир ат 150 шекел күмүш турчу. Алар мунун баарын ушундай жол менен хеттик жана арамейлик падышаларга өз колдору менен жеткирип беришчү. Ыйык элчи Павылдын Филиппиликтерге жазган каты. 1 бөлүм. Филиппидеги жыйын башчылары жана диакондор менен биргеле Машаяк Исанын бардык ыйыктарына, Машаяк Исанын кулдары Павыл менен Тиметейден салам. Кудай атабыз жана Теңирибиз Иса Машаяк силерге ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин.
Силерди эстеген сайын Кудайыма ыраазычылык билдирем. Сыйынган сайын баарыңар үчүн ар дайым кубаныч менен сыйынам. Себеби силер биринчи күндөн тартып азыркыга чейин жакшы кабар таратуу ишинде бизге кызматташ болуп келе жатасыңар. Силерде баштаган жакшы ишин Кудай Иса Машаяктын күнүнө чейин аягына чыгарарына бекем ишенем. Баарыңар жөнүндө мен ушундай ойлоого тийишмин. Силер ар дайым менин жүрөгүмдөсүңөр. Анткени кишенде жүргөнүмдө болобу, жакшы кабарды коргоп, бекемдеп жатканымда болобу, баарыңар мени менен бирге ырайымга шериктешсиңер. Баарыңарды Иса Машаяктын сүйүүсү менен сүйөрүмө Кудай күбө. Силердин сүйүүңөр таанып билүү жана ар кандай сезимдалдык жагынан өсө бериши үчүн сыйынам. Эң жакшысын ажырата билип, Машаяктын күнүндө таза жана кемчиликсиз болушуңар үчүн, Кудай даңталышы жана макталышы үчүн, Иса Машаяк аркылуу адилдиктин жемишине артыгы менен ээ болушуңар үчүн сыйынам. Бир туугандар, мен туш болгон жагдайлар жакшы кабар таратылышы үчүн жакшы шарт түзүп бергенин билишиңерди каалайм. Машаяк үчүн кишенделгеним падыша сарайынын бардык сакчыларына жана башкаларга маалым болду. Менин кишендерим теңир жолундагы бир туугандардын көбүнө дем берди. Алар Кудай сөзүн кайраттуулук менен коркпостон тарата башташты. Ырас, кээ бирөөлөрү Машаяк жөнүндө таза ниет менен, кээ бирөөлөрү ичтардык жана атаандаштык менен жар салып жатышат. Жакшы кабарды коргоо мага дайындалганын билишип, кээ бирөөлөрү сүйүү менен жар салып жатышат. Дагы бирөөлөрү болсо туткунда жаткан мага азап тарттыруу үчүн Машаяк жөнүндө таза ниет менен эмес, атаандаштык менен жар салып жатышат. Анткорлонуп болобу, же чын жүрөктөн болобу, кандай болсо да Машаяк жөнүндө жар салып жатышат. Мен буга кубанам жана кубана бермекчимин. Анткени силердин сыйынууңар жана Теңир Исанын рухунун колдоосу менин кутулуума шарт түзөрүн билем. Эч нерседе уятка калбайм деп бекем ишенем жана үмүттөнөм. Машаяк менин денем аркылуу ар дайым даңталып келгендей, мындан ары да жашасам да, өлсөм да даңталат деп кайраттуулук менен айталам. Мен үчүн өмүр Машаяк, ал эми өлүм утуп алуу. Эгерде жердеги жашоом үзүрлүү эмгек менен коштолуп жатса, анда кайсынысын тандап алууну билбейм. Мен тигинисине да мунусуна да тартылам. Бул дүйнөдөн кетип, Машаяк менен бирге болгум келет. Анткени бул эң жакшы. Бирок калганым силер үчүн пайдалуу. Ишеним жолунда ийгиликке жетип, кубанычка ээ болушуңар үчүн калаарымды жана баарыңар менен бирге болорумду жакшы билем. Ошентип силерге экинчи рет барганымда, мен аркылуу Машаяк Исаны көбүрөөк мактай аласыңар. Бирок Машаяктын жакшы кабарында татыктуу жашагыла. Барып силерди көрсөм да, силерден алыс жүрсөм да, силер тууралуу жакшы кабар таратылышы үчүн бир ой, бир тилек менен бардык күч аракетин жумшап жатышат деген сөздү уккандай болоюн. Силерге каршы чыккан адамдардан эч коркпогула. Бул алар үчүн өлүмдүн, ал эми силер үчүн куткарылуунун белгиси. Бул Кудайдан. Анткени силерге Машаякка ишенүү гана эмес, ал үчүн азап чегүү артыкчылыгы да берилген. Мындай күрөштү мурун менин жашоомдон көргөн болсоңор, азыр угуп жатасыңар. 40-бөлүм. Биздин туткундалып кеткенибизге 25 жыл болгондо, жылдын башындагы айдын 10-күнү, шаардын кыйраганына 14 жыл болгондо, дал ошол күнү Теңирдин колу менин үстүмдө болуп, ал мени ошол жерге алып барды. Ал мени Кудай көргөзгөн көрүнүштө Исраил жерине алып келип, эң бийик тоонун үстүнө койду. Анын үстүндө түштүк жагында шаар имараттарына окшогон имараттар бар эле. Ал мени ошол жерге алып келди. Өңү жаркыраган жездей болгон, колунда зыгыр арканы жана ченегич таягы бар бир адамды көрдүм. Ал дарбаза алдында турган экен. Ошол адам мага: "Адам уулу, көзүң менен көр, кулагың менен ук. Мен сага эмнени көрсөтсөм, ошонун баарын дит коюп кара. Анткени сен бул жерге мен сага ушуну көрсөтүшүм үчүн алынып келиндиң. Эмнени көрсөң, ошонун баарын Исраилга кабарла" деди. Ибадаткананын тегерете курчаган дубалды көрдүм. Ал адамдын колунда узундугу 6 чыканак болгон ченегич таяк бар экен. Бир чыканактын узундугу бир чыканакка бир алаканды кошконго барабар. Ал ушул имаратты ченегенде анын дубалынын калыңдыгы бир таяк, бийиктиги бир таяк болду. Анан ал чыгыш жакты караган дарбазага барып, тепкич менен өйдө чыгып, дарбазанын бир босогосунун туурасын ченегенде бир таяк болду. Экинчи босогосунун туурасын ченегенде бир таяк болду. Капталдагы ар бир бөлмөнүн узундугун ченегенде бир таяк, туурасын ченегенде бир таяк болду. Ал эми бөлмөлөрдүн арасы 5 чыканак болду. Кире бериш бөлмөнүн дарбазасынын алдындагы дарбазанын босогосу бир таяк болду. Ал кире бериш бөлмөнүн алдындагы дарбазаны ченеди. Ал бир таяк болду. Ал эми кире бериш бөлмөнүн ченегенде 8 чыканак болду. Мамылары 2 чыканак болду. Бул кире бериш бөлмө ибадаткана тарапта эле.
Чыгышты караган дарбазанын алдындагы каптал бөлмөлөрдүн үчөө бир жагында, үчөө экинчи жагында. Ар бир 3 бөлмөнүн ченеми бир, тигил капталындагы да, бул капталындагы да мамылардын ченемдери бир. Ал адам дарбазанын кире беришинин туурасын ченегенде 10 чыканак болду. Дарбазанын узундугун ченегенде 13 чыканак болду. Ал эми бөлмөлөрдүн алдындагы тосмолорду ченегенде 1 чыканак, башка тарабындагы тосмонун ченегенде 1 чыканак болду. Бир капталдагы бөлмөлөр 6 чыканак, экинчи капталдагы бөлмөлөр 6 чыканак эле. Анан ал бир бөлмөнүн чатырынан экинчи бөлмөнүн чатырына чейинки дарбазаны ченеди. Эшиктен эшикке чейинки аралык 25 чыканак болду. Ал эми мамыларды ченегенде 60 чыканак болду. Дарбаза алдындагы жана короонун жанындагы ар бир мамынын чени ошончо болду. Сырткы дарбазадан ички дарбазага чейин 50 чыканак болду. Капталдагы бөлмөлөрдүн жана алардын мамыларынын тор терезелери бар эле. Дарбазанын ич жагынын ошондой эле кире бериш бөлмөнүн тегерете терезелери бар эле. Мамыларда пальманын сүрөттөрү бар эле. Анан ал мени сырткы короого алып келди. Ал жерде бөлмөлөр бар экен. Короону тегерете таш секиче жасалыптыр. Ал секичеде 30 бөлмө бар экен. Ал секиче дарбазанын узундугуна жараша дарбазанын капталдарында эле. Бул секиче жапызыраак болчу. Анан ал төмөнкү дарбазадан ички короонун сырткы четине чейин туурасын ченегенде 100 чыканак болду. Чыгышка жана түндүккө карай. Ал түндүктө караган сырткы короонун дарбазасынын узундугун жана туурасын ченеди. Анын ичиндеги бир тарабында 3төн, башка тарабында 3төн турган бөлмөлөрдү ченеди. Алардын мамылары менен тосмолорунун ченеми мурунку дарбазалардыкындай эле. Алардын узуну 50 чыканак, туурасы 25 чыканак. Алардын терезелеринин тосмолорунун жана пальмаларынын ченеми чыгышты караган дарбазаныкындай эле. Ага 7 тепкич аркылуу чыгышат экен. Алардын тосмолору бар экен. Ички короодо түндүк жана чыгыш дарбазаларына маңдайлаш дарбазалар бар экен. Ал дарбазадан дарбазага чейинки аралыкты ченегенде 100 чыканак болду. Ана мени түштүк жагына алып барды. Ал жерде түштүк дарбазасы бар экен. Ал мамыларды жана тосмолорду ченегенде түндүк жана чыгыш дарбазаларынын ченеминдей болду. Дарбазалардын жана кире бериштин терезелери тигил терезелердей эле. Узундугу 50 чыканак, туурасы 25 чыканак. Аларга чыгуу үчүн 7 тепкич бар эле. Алардын алдында кире бериш бөлмө бар эле. Бир капталындагы мамыларда да, экинчи капталда турган мамыларда да пальманын сүрөттөрү бар эле. Ички короонун түштүктү караган дарбазасы бар эле. Ал дарбазадан түштүк дарбазасына чейин ченегенде 100 чыканак болду. Анан ал мени түштүк дарбазасы аркылуу ички короого алып барды. Түштүк дарбазасынын чени тигил дарбазаныкындай эле болду. Алардын каптал бөлмөлөрү, мамылары, кире бериш бөлмөлөрү тигилердин эле ченеминдей эле. Алардын мамыларынын кире бериш бөлмөлөрүнүн тегерете терезелери бар эле. Узундугу 50 чыканак, туурасы 25 чыканак. Тегерегинде кире бериш бөлмөлөрү бар болчу. Алардын узундугу 25 чыканак, туурасы 5 чыканак. Алардын сыртты караган кире бериш бөлмөлөрү бар эле. Алардын мамыларында пальманын сүрөттөрү бар эле. Аларга чыга турган 8 тепкич бар эле. Анан ал мени чыгыш дарбазасы аркылуу ички короого алып барды. Ал бул дарбазаларды ченегенде ченеми тигилердикиндей болду. Алардын каптал бөлмөлөрү, мамылары жана кире бериш бөлмөлөрү ошондой ченемде эле. Алардын жана алардын кире бериш бөлмөлөрүнүн тегерете терезелери бар эле. Узундугу 50 чыканак, туурасы 25 чыканак. Алардын кире бериш бөлмөлөрү сырткы короону карап турат экен. Алардын эки капталындагы мамыларда пальмалардын сүрөттөрү бар эле. Аларга чыга турган 8 тепкич бар эле. Анан ал мени түндүк дарбазасына алып келди. Анын ченеми тигил дарбазалардын ченеминдей болду. Анын каптал бөлмөлөрү, мамылары, кире бериш бөлмөлөрү, алардын тегерете терезелери бар эле. Узундугу 50 чыканак, туурасы 25 чыканак. Анын сырткы короону караган кире бериш бөлмөсү бар эле. Анын эки капталында турган мамыларында пальмалардын сүрөттөрү бар эле. Аларга чыга турган 8 тепкич бар эле. Ошондой эле мамылуу дарбазалардын жанында бир бөлмө бар болчу. Анын эшиги дарбаза жакты карачу. Ал жерде бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды жуушчу. Ал эми дарбазанын алдындагы кире бериш бөлмөнүн ичинде бир жагында 2 үстөл, экинчи жагында 2 үстөл бар эле. Анткени алардын үстүндө бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды, күнөө үчүн чалынуучу курмандыктарды, айып үчүн чалынуучу курмандыктарды союшчу. Сыртта түндүк дарбазасынын алдындагы кире бериш бөлмөнүн бир жагында 2 үстөл, дарбазанын алдындагы кире бериш бөлмөнүн бир жагында 2 үстөл бар эле. 4 үстөл дарбазанын бир жагында, 4 үстөл дарбазанын экинчи жагында, бардыгы 8 үстөл, алардын үстүндө курмандыктар союлчу. Бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктар даярдыла турган 4 үстөл жылмаланган таштардан эле. Анын узундугу 1,5 чыканак, туурасы 1,5 чыканак, бийиктиги 1 чыканак. Алардын үстүнө бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды жана башка курмандыктарды союуда колдонулуучу куралдарды коюшчу.
Имараттын дубалын тегерете бир алакан болгон илмектер жасалган. Ал эми үстөлдөргө курмандыктардын этин коюшчу. Ички дарбазанын сырт жагында ырчылар үчүн бөлмөлөр бар эле. Түндүк дарбазасынын капталындагы ички короодогу бир бөлмө түштүктү, түштүк дарбазасынын капталындагы бир бөлмө түндүктү карачу. Анан ал мага мындай деди: түштүктү караган бул бөлмө ибадатканада сакчылык кылган ыйык кызмат кылуучулар үчүн. Ал эми түндүктү караган бөлмө курмандык чалынуучу жайга сакчылык кылган ыйык кызмат кылуучулар үчүн. Алар Леби уулдарынын ичинен Теңирге кызмат кылыш үчүн ага жакындаган Садоктун уулдары. Анан ал короону ченеди. Анын узундугу 100 чыканак, туурасы 100 чыканак болду. Ал 4 бурчтуу эле. Ал эми ибадаткананын алдында курмандык чалынуучу жай турган эле. Анан ал мени ибадаткананын кире бериш бөлмөсүнө алып келди. Кире бериш бөлмөнүн бир капталындагы мамылар 5 чыканак, экинчи капталындагы мамылар 5 чыканак болду. Ал эми дарбазанын туурасы бир капталынан 3 чыканак, экинчи капталынан 3 чыканак болду. Кире бериш бөлмөнүн узундугу 20 чыканак, туурасы 11 чыканак болду. Ага чыга турган 10 тепкич бар эле. Мамылардын тирөөчтөрү бар экен. Бирөө бир жагында, бирөө экинчи жагында. 90-забур. Эң жогорку Кудайдын үйүндө жашаган, кудуреттүү Кудайды далда кылган адам. Теңирге: "Мен ишенген Кудай менин баш калкалар жайым, менин коргоочум" дейт. Ал сени аңчынын торунан жана айыкпас дарттан куткарат. Ал сени өзүнүн канаттары менен калкалайт. Анын канаттарынын астында коопсуз болосуң. Анын чындыгы калкан жана коргон. Түнкү коркунучтардан, күндүзгү учкан жебелерден, караңгылыкта жүргөн каргашадан, чак түштө кырган жугуштуу оорудан коркпойсуң. Жаныңда 1000, оң жагыңда 10.000 кырылып жатса да сага жакындабайт. Өз көзүң менен карап гана турасың. Ыймансыздардын жазаланганын көрөсүң. Анткени сен менин ишенгеним Теңир дегенсиң. Эң жогорку Кудайды өзүңө баш калкалар жай кылып тандап алгансың. Сен эч кандай жамандык көрбөйсүң. Үйүңө жугуштуу оору жылобойт. Анткени ал өз периштелерине сени бардык жолдоруңда коргоп жүрүүнү буйруйт. Алар сени колдоруна салып көтөрүп кетишет. Бутуң ташка мүдүрүлбөйт. Уулуу жылан менен арстанды бутуң менен басасың. Жаш арстан менен ажыдарды тебелейсиң. Мени сүйгөндүгү үчүн аны куткарам, коргойм, анткени ал менин ысымымды таанып билди. Мага кайрылганда мен аны угам, кайгыда мен аны менен бирге болом. Аны куткарам, даңктайм. Аны узун өмүрлүү кылам. Ага өзүмдүн куткаруумду көрсөтөм.